Акча, маек, такта, чачпа жана сакта деген уран менен сиздердин алдыңыздарга Кыргыз тарыхынын жана салттарынын изилдөөчүсү, тарыхчы, Бакдөлөт фондунун жетекчиси, Кыргыздын каада салты боюнча бардык билимди ийне жибине чейин билген Мелис Мураталиев агайды чакырам. Арбагыла, улуу элдин урпактары, келечек ээлери жаштар. Бүгүн акчанын жашоодогу орду жөнүндө кыскача сөз кылалы. Ар бир адам бактылуу болгонго акылуу. Себеби бакыт деген бул кенен түшүнүк. Ал бирөңчөй болбойт. Бакыттын ар башка болушуна негизи 3 маселе себеп болуп берет. Же болбосо 3 нерсеге байланыштуу болот. Бул биринчиси адамдын жашоодо ээлеген орду. Экинчиси адамдын деңгээли. Бул анын сезими, билими. Үчүнчүсү адамдын туткан баалуулугу. Ушул 3 түшүнүк бири-бири менен тыгыз байланыштуу болот дагы. Ушул 3 негиздин төптүгүнө жеткен адам анан ошондон рахат ала алса, анда адам өзүн бактылуу сезет. Мындай деп көрсөк болот. Адамдын бул жашоодо ээлеген орду туруктуу болбойт эч качан. Улам мезгил убакыт өткөн сайын алмашып турат. Мисалы, бала бакча, мектеп, жогорку окуу жай, анан бир кызматка орун илинет. Ар бир ээлеген ордуна жараша анын бир талаптары болот. Мына ошол талап тараптарга жооп берсе, талапка адам. Анда адамдын деңгээли көтөрүлөт. Мисалы, бакчага барганда бала таалим тарбия алат. Мектепке барганда билим ала баштайт. Жогорку окуу жайга барганда билимди тереңдете баштайт. Кызматка барганда албетте дагы бир топ тажрыйба топтойт, жана башка. Ар бир орунду ээлеген сайын адам ошол орунга жараша талаптарга жооп бериши керек. Ошол талаптарга жооп бергенде адамдын деңгээли көтөрүлөт. Деңгээли көтөрүлгөндө албетте анын сезими бийиктейт, өсөт, тажрыйба билими топтолот. Анан ошого жараша анын баалуулугу улам бийиктеп жогорулай берет. Эми ушул көрүнүштөн улам эми акча жөнүндө сөз кылалы. Мисалы, акча бул азыркы жашоонун, азыркы биздин замандыны коелучу, жетишкендиги эмес. Бул бир жаңы табылга эмес. Акча деген адам коомунун тарыхы канча мезгилди карытса, ошончо мезгил убакыттан бери акча өзүнүн ордун ээлеп келет. Акча деген бул адамдын турмушунда кадыресе турмушун жөнгө салуучу каражаттын эле бир түрү. Тилекке каршы акча бүгүнкү жашоодо, мына азыркы жашоодо акча көпчүлүктүн аң сезимде, пикиринде акча бул жашоонун негизги маңызына, баалуулугуна айланып калгандай болуп атат да. Акчаны пир тутуп жашап калды адамдар. Көпчүлүктүн аң сезимде акча менен баарын четсе болот, баарына жетсе болот дегенде пикир өкүм сүрүп калды. Бул албетте жаңылыш пикир. Бул аң сезимдин чектелишинен келип чыккан адашуу. Мындан баш тартыш керек. Бирок акчанын орду бар албетте. Акча бул кадимки эле каражаттын бир түрү деп эдикпи? Мисалы, адам кийим кийет, телефон колдонот, машина колдонот дегендей. Бул каражат, жашоонун каражаттары. Үшүбөш үчүн кийим кийебиз, мисалы, бирөө менен байланыш үчүн телефон колдонобуз. Бир алыс жерлерге барып келгиш үчүн биз унаа колдонобуз, машиналарды. Бул каражат. Бирок адам үчүн ойлонуп көргүлөчү, ким эле болбосун, жашоонун негизги маңызы же максаты катары кийимди тутпайт да, кийим үчүн жашабайт адам. Же телефон үчүн жашабайт. Же болбосо машина үчүн жашоонун маңызын чектеп коюп, бул туура эмес. Акча да дал ошондой каражат. Бирок эмнегедир? Жаштардын көбүндө ошондой туура эмес жаңылыш пикир калыптанып күчтөнүп баратат. Акча бул баарын чечет. Азыркы жаштарда менин түшүнүгүмдө, балким мен адашып аткандармын. Бирок эң өкүнүчтүү нерсе акчаны эмес, азыр каражатты дагы жашоонун маңызына айланткан учурлар бар. Мисалы, жаштардын оюнда бирөөлөр менен атаандашып, намыстанып, мындай намыс деп көрөт да өздөрүчү. Өзүнүн оюнда намыстанып атабыз деп ойлойт. Бирок чында эле канчалык деңгээлде намыс экени андагы мындай талдап келиш керек. Себеби Кыргызда мындай бир макал бар, билесиздерби? Коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт. Бул макалдын тереңиде намыс деген түшүнүктү чечмелегенге аракет кылалы. Бүгүнкү жаштар ошо намыс менен куру намысты көбүрөөк чаташтырат да. Мен ушуну түшүндүргүм келип атат. Мисалы, азыркы жаштар жана баштап келатым элем, бирөөгө атаандашып бирөөлөр менен
намыстанып деп ойлошот, намыстанып анан бир кымбат кийим сатып алат, кымбат телефон сатып алат, же бир абдан бир баалуу машина сатып алат дагы. Анан ошол буюм тайымдардын анчалык жашоодо анын зарылдыгы жок, муктаждык жок. Ошондой жаштарды көрүп жүрөсүзбү? Мисалы, $1000 телефон сатып алат дагы өзү троллейбуста түшүп жүрөт, тыйынын санап. Же болбосо кымбат машина сатып алат дагы өзү ай сайын тыйынын чогултуп, квартирага акчасы жетпей, улам кийинки айда арзаныраак квартира издейт. Акчасы жетпейт. А тепкени кымбат машина. Эмне үчүн? Себеби адам ээлеген ордуна эмес, сырткы көрүнүшүнө маани көбүрөөк берип атат. Кийимине, көтөргөн телефонуна, машинесине. Демек, ошондой каражаттарды сатып алды. Макул, акчасы өзүнүкү, маселе жок, сатып алды. Бирок ошол деңгээлге өзү татыбайт. Бул учурда бул намыс эмес, балдар. Бул куру намыс дейт. Куру намыс деген бул жасалмалуулук. Адам бая куру деген сөз бош дегенде түшүндүргөндөй, адам сырткы көрүнүшү эле бар, бирок ички дарамет деңгээли ага тетегелбейт. Ичи көңдөй да, мана ошону куру намыс дейт. Биз ошол куру намыска көбүрөөк алдырып, анан жашоодо азап тапкандан кийин, анан эмне үчүн мен бактысызмын деп анан наалый баштайбыз турмушка. А көрсө, намыс деген чыныгы ал эмне экенин көбүбүз билбейт экенбиз. Намыс болсо, эгерде чындап адам намыстанса, анда могу төмөнкү суроолорго түшөлүш керек адамчы. Мен башкалардан эмнем кем? Алардын колунан келгени менин колуман эмне үчүн келбейт? Эмне үчүн алар жараткан нерсени мен жарата албайм деп ушул суроолорго көбүрөөк түшөлсө адам, анан изденсе, толгонсо, анан барып керектүү билимге толсо, тажрыйба топтосо, эмгегин, мээнетин арнап түшөлүп отуруп, анан барып ийгиликтерди жарата баштайт. Мына бул намыс. Намыстын күчү менен катардагы адамдар жасай албаган иштерди, эрдиктерди жасаса болот. Намыстын күчү менен. Мисалы, эгер намыс талап кылса, өлүмдү, анда өлүмгө да барган. Согуштарда мекен үчүн, эл журт үчүн өлүмгө да барып, бирок эрдик кылышкан. Мына бул намыс. Чыныгы намыс деген бул улуу касиет. А биз бүгүн ошол намыс деп ойлонобуз жаштарыбыз. А көрсө биз көбүрөөк куру намыс калтырат экенбиз. Мен айтайын дегеним оюм, жашоодо адам кандай орун ээлебесин? Мектеппи, жогорку окуу жайбы, кызматпы? Ошол ээлеген ордунда өзүнүн сырткы келбетине, көрүнүшүнө эмес, мисалы кийген кийимине, көтөргөн телефонуна, минген машинесине эмес, негизги көңүлдү эмнеге буруш керек? Ошол ээлеген ордуңа жараша, сен ошол орундун талабына жооп берип атасыңбы? Сен ошол деңгээлге татып атасыңбы? А талабына жооп берүү деген эмне? Мисалы, мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайга тапшырганда, жогорку окуу жайдын талабы билимди тереңирээк казыш керек, кененирээк алыш керек, дүйнө таанымды, көз карашты кеңейтиш керек, тажрыйба топтош керек. Мына бул талап. Ошону топтогондон кийин сен кийинки баскычка өтөсүң, деңгээлиң да жогорулайт, ордуң да алмашат, кызматка алынасың. Демек, жашоодо өскүңөр келсе, улам кийинки баскычта орун которгон сайын деңгээлиңер жогору болушун кааласаңар, анда эң алгач ирет силер эмнеге көңүлдү буруш керек? Ошол талаптарга жооп бериш керек, деңгээлди өстүрүш керек. Ошол учурда көбүнчө каражат, акча жардам берет. Акча каражат катары жардам берет. Кантип? Жаңы билимди алыш керек, жаңы технологияларды өздөштүрүш керек. Жаңы бир эмне болбосун, жабдык болобу, эмне болобу, ошого муктаж болсоңор, деңгээлди көтөрүш үчүн, ошого акчаңарды сарптайсыңар, маселе жок. Көп учурда ошондой деңгээлди өстүрүш үчүн, улам кийинки баскычка жетиш үчүн адамдар акча каражатын карызга да алышат. Андайга көп муктаждык бар. Бирок негизги көңүлүңөргө түйүп алчу нерсе менин сунушум, кеңешим. Карызга алган каражатты кантип кайтарып берүүнүн жолун, тартибин так билүү зарыл. Аны үчүн билим керек, тажрыйба керек. Эгерде карызга акчаны алып атып, аны кантип кайтарып берем деген оюңарда да жок болсо, анда албай эле койгула. Болбой эле алып алсаңар, анда убагында төлөй албаганда силер ошол карызыңар азапка батырышы мүмкүн. Анда силер бакыттан куруп каласыңар. Демек, негизги басым акчаны жашоонун баалуулугу маңызы эмес, жашоонун негизги каражаты катары тутушубуз керек. Акча жашоонун маңызына, баалуулугуна айланганда адам өспөйт.
адам акчанын кулуна айланат. Эгерде акчаны каражат катары туура пайдаланса адам, анда адам өсөт, өркүндөйт. Адам акчанын ээси болот. Элибиз, жаштарыбыз эч качан акчанын кулу болбой, акчанын ээси болуп, бийик деңгээлдерге жетип, жашоонун рахатына баткыла. Чоң рахмат. Чоң рахмат, агай. Ең бір сонун кызыктуу, жан дүйнөбүздү бир сыйра которгон, ошол эле учурда ойлондурган сөздөрдү айттыңыз. Ушул эле учурда биз кыргыз деп атабыз. Кыргыздын өзүнүн философиясы бар, кыргыздын жазган тарыхы бар, кыргыздын адабияты менен маданияты кылымдан кылымга сакталып келет. Ошол кыргыздын салтында финансылык карым-катнаш, акча менен болгон мамиле өзү канчалык туура көрсөтүлгөн? Албетте туура көрсөтүлгөн. Ар бир элдин өзүнүн турмуштук тажрыйбасында тиричилик кылуу маселеси бар да, жок болбойт. Мана маселе азыркыдай замандын талабындагындай электрондук же кагаз түрүндө акча болбосо да, бирок ошол карым-катнаш мамилелерди түзгөндө ошол өзүңдүн байлыгыңды, мүлкүңдү кармап сактап калуу, байытуу, өндүрүү, өркүндөтүү маселеси илгертен эле боло берген. Ар бир элде болгон. Маселе азыр замандын талабында биз жаңы форматтарга өтүп, азыр жанагындай кагаз түрүндө эмес, керек болсо электрондук акчага да келип атпайбызбы? Маңызы ошол эле да, формасы эле бөлөк. Демек биз сарамжал болууну, ошол каражаттарды туура пайдаланууну унутпашыбыз керек деген эле ой да. Разычылык Мелис Мураталиев. Рахмат. Акча маек. Эсиңиздерге салабыз, спикерлерибиздин ошондой эле эфирге чыкпай калган адамдардын аңгемелерин кеңейтилген форматта биздин Акча Чекит Asia YouTube каналыбызга кирип көрө аласыздар. Башка социалдык тармактарыбызга катталууну унутпаңыз. Ал жактан пайдалуу маалыматтарды таба аласыздар. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.